Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү сабагыбыздан кыргыз элине аттын кашкасындай белгилүү жазуучулук өнөрдө дагы абдан айырмаланып турган биздин белгилүү инсаныбыз Төлөгөн Касымбеков тууралуу сөз болот. Төлөгөн Касымбеков тарыхый романдарды жаратуу менен айырмаланган. Аны жакшы билесиздер. Сынган кылыч романы бул тарыхый роман болуп эсептелинет. Ал эми Сынган кылыч романынан улам биз Кокон доорундагы эң чоң тарыхты, же болбосо орус баскынчылыгы келген убактагы кыргыз менен орустун ортосундагы мындай келишпестикти, же болбосо ушундай бир замандын оор кырдаалын ал тарыхый көз караш менен, же болбосо тарыхый далилдер менен, архивдик материалдар менен жазып кеткени бизге баалуу нерсе болуп калды. Төлөгөн Касымбеков кайсы чыгарма жаратпасын, ал ушунчалык кара сөздүн жоргосу, же болбосо ушунчалык көркөм сөздүн чебери деп айтсак болот. Ал сөз менен иштөөдө жана окуяны баяндап берүүдө анын айырмаланган ушундай бир жогорку сапаттары болгон. Ал эч качан бир чаржайыт же биз кечке жаратылышты сүрөттөп туруп алган бир эпизоддорду берген эмес. Анын ар бир жазган чыгармасындагы ар бир эпизод, ар бир кыймыл, ар бир деталь жөнүнөн жазылбайт же ушунчалык чебердик менен өнүгүп отурат. Биз ошону мисал кылып, адегенде Сынган кылыч романына токтололу. Төлөгөн Касымбеков ал бир жашоодогу көрп пендедей жашабай, өзүнүн чыныгы адамдык вазифасын толук бойдон аткарып кетти десек болот. Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы жазылып атканда Оштогу кыздар орто мектебинин өйдө жагында дем алуу үйү бар. Мына ушул көбүнчө архивдик материалдар менен иштеп, дем алуу үйүндө отуруп жазган экен. Ошол жазып жаткан учурда, бул 60-жылдарга чейинки болгон окуя, ошондо менин апам барып, апам Ажар барып ошондо бул киши тарыхый чыгарма жазып атат деп кадимкидей оккан жеринен тааныштырган экен. Кийин көпкө айтып жүрдү. Көрсө архивдик материалдар жазылыш үчүн ал ошол дем алуу үй жайында күн-түн айлап жашап ушул чыгарманы жаратып жаткан экен. Кийин ал чыгарма жаралгандан кийин биз карап, мен кызыгып окуганда, китепти алып, анан ушул китеп жазылганда биз окучу элек. Биздин мектептин жанында баягы эс алуу үйүндө жазылды эле, ошондо биз барып жолуктук элек деген сөздөрүн апам айтып калар эле. Мына көрдүңүздөрбү, ал архивдик материалдардын негизинде жазгандыктан бул чыгарма өтө таасирдүү. Ошондуктан бул чыгарма киного чейин өсүп жетти. Ошондуктан бул чыгарма эч качан карыбай турган, эскирбей турган чыгарма болуп калды. Себеби Кокон доорундагы, мындайча айтканда, 100 жылдык тарыхты камтыган, кыргыздардын өтө катаал мезгилдеги турмушун камтыган чыгарма болуп калды. Биз Кокон хандыгын тереңирээк өздөштүрүш үчүн Кыргызстан тарыхына караганда дагы бул чыгарманы карап окуганыбызда абдан көп маалыматтарды алабыз. Албетте Кокон хандыгы биринчи хандыктын түптөлгөн доору десек, андан кийин өнүккөн доору десек, 40-жылдан 60-жылдарга чейинкисин. 60-жылдан 1860-жылдан 1876 жылга чейин бул хандыктын ураган, же болбосо ушунчалык бийликтин начардаган учуру дейбиз. Мына ушул учурдун бардыгы камтылат. Хандыкта кызмат кылган оң сол жакшылары, ошондой эле 10 аталык, же болбосо баатырлар, мына ушулардын бардыгы жөнүндө биз кенен билебиз. Бир эпизодду алалы.
Бул жерде салт да кирип кетет, жашоо тиричилик, күндөлүк социалдык турмуш да кирип кетет. Мисалы, Нүзүптүн түшүн алалы. Силерге бул чыгарма тууралуу кыскача баяндап берүүдө биз Нүзүптүн түшүн алалы. Нүзүп, билесиңер, бул хандыкта абдан белгилүү инсан, ошондой эле дайыма мындайча айтканда аскер башчысы катары турган, Шералы ханды атайын хандын тукуму деп таластан жылкы кайтарып турган жеринен алып келип өзү шайлады. Хандыкка даяр болбосо дагы акыл эс дайыма кеңешин берип турду. Мына ушул мезгилде түшүнүксүз болуп Нүзүпкө кайра Шералы хан тескери мамиле жасап койду. Бизде бул турмушта ак кара, кубаныч, күлкү, эр шаркак жүрөт эмеспи? Өлүм менен өмүр, булардын бардыгы баягы бул жашоодо ар бир нерсе экиден жаралган дегендей, бул философиялык бүтүндүктү дагы Төлөгөн Касымбеков чыгармасында абдан дыкаттык менен сүрөттөгөн. Жаман менен жакшыны, бийлик менен кулчулукту, ак менен караны, адилетсиздик менен адилеттүүлүктү, залимдик менен зулумдукту жана жакшылык менен жамандыкты айкалыштырып бере билген өтө кыйын, чебер жазуучу десек болот. Эми Нүзүптүн түшүнө кирели. Бизде балдар кыргыз элинде түшкө абдан маани берет. Абдан маани берет дагы, ар бир түштүн деталын, кичинекей нюанстарынан бери ал жоруганды эл билген, жана жоруй билишкен, жана ар бир аянды түштү алар аяр мамиле менен, эгерде жамандыкка болуп баратса түлөө кылып, жакшылык болуп баратса дагы элден бата кылып, бул түштү жоруй билген кыйын калкпыз. Мына ушул түшүндө аяндуу түш көрүп, Нүзүптүн түшүн адегенде мисал келтирип алалы. Нүзүп түшүндө ушундай бийик, жакшынакай көркөмдүү тоолордо жүргөн болот. Бир кыйкырганда бул жактын кийиги эңшерилип качат, бир кыйкырса аркы беттеги кийиктер тимеле баары убап-чубап үркүп качат. Анан ушунчалык жаратылыштын кооздугуна таң калып, анан кокусунан ойгонуп кетет. Ойгонуп кетип, атаң көрүп ушул түшкө канбай калдым деп өзү да таң калат. Жакшыларды чакырып түшүн жорутса, эч кимиси а деп дагы, бу деп дагы жакшы сөз менен же жамандык болорун дагы айта албай, жоруй албай, калчылдап бир чети кандайдыр бир кооптонуп турганда Нүзүп өзү жоруйт экен. Бийик тоого чыгып көтөрүлгөнүм, тегерегимдеги айлана чөйрөнүн жашылдан көрктөнүп турганы бул менин золобомдун көтөрүлгөнү, жана тегерегимде ушунчалык жакшынакай жашоомдун болгону. Ал эми бир кыйкырганда бүтүндөй бир тоонун тоо эчкилери үркүп качканы бул менин колумдун көп аскерлерге жеткени. Ал эми тез ойгонуп кеткеним, бул жашоодо менин өмүрүм кыска болот экен. Себеби жашоого мен мокумум канбай кетет экен. Анткени мен ойгонуп кетип, аттиңдеп өзүм да ошол түшүмө канбай калдым деп, ал түшүн аяндуу түш экендигин билип жоруп коет. Айтканындай эле Нүзүптүн түшүндөй эле Нүзүптүн өмүрү дагы кыска болуп калат балдар. Себеби Нүзүп өзүнүн армиясын көнүктүрүп, хандыктын чекерек шаарында армиясын мындай көнүктүрүп, машыктырып жүргөндө Шералы ханды бузукулар барып, Нүзүп сага кол жыйнап атат, сени хандыктан түшүрүп, өзү келген атат деген бузукулардын ушагына ишенип, Шералы хан өлтүргүлө деген жарлыкты жазып туруп, чабармандан жөнөтөт. Чабарман чаап барып, Нүзүптүн шаарына кеткенин Жаркын айым кечирээк билип калып, Жаркын айым урушуп, сиз кандай түшүнбөгөн адамсыз, бүгүн
сизге сиздин колуңуз менен Нүзүптү өлтүртсө, эртең ошол эле адамдар сизге кол салат. Нүзүптүн өлүмүн токтотуңуз, жарлыкты кайра жазыңыз деп, аны араң макул кылып, жарлыгын кайрадан жазып токтотулсун деген жарлык менен экинчи чабандести жөнөткөндө, биринчи чабандес барып Нүзүпкө, мынакей хандын жарлыгы, сиздин башыңыз алыныш керек дегенде, карабайсыздарбы бийликтин күчүн, бийликке баш ийгендик, мындай башкаруу системасынын өтө күчтүүлүгүн. Ал эмне күнөөм үчүн да деп сурабастан, мейли дейт дагы баягы түшүн эстейт. Түшү аябай турмушка төп келгенин билет дагы, болгону 2 рекет намаз окуп алайынчы деп суранат. Ушуну күтүңүзчү, 2 рекет намаз окуп алгандан кийин ала бериңиз башымды дейт. 2 рекет намазын окуп, жай окуп, ушул турмушта ал эмнеге жетти, эмне аткарды, ушунун баарын бир чети ойлонуп жатты. Бирок эми ала бериңиз деп башын тосуп бергенде, ал жактан кыйкырып жарлык, экинчи жарлыкты көтөрүп келаткан чабандес короодон жаңы киргенде, Нүзүптүн башы алынып, денеси киркиреп, денесинен кан агып турганын көрөт дагы. 2 мүнөт жетпей, 1-2 мүнөт жетпей калганын өкүнүп кала берет. Мына ошентип Нүзүптүн тагдыры, Нүзүптүн турмушу нак өзү көргөн түштөй болуп, кыска болуп, өзү көргөн түштөй бул турмушта эчтекеге жол болсо, бул турмуштун кызыгына канык электе, карылык доорго жете электе мүрт кетерин билип алып, жоруп койгондуктан нак ушундай болуп калгандыгын жазат. Бул окуяларды жазууда, түштү берүүдө дагы Төлөгөн Касымбеков өтө бир элдик нуктагы байыртан келаткан биздин түшкө берген маанибиз, түш жоорунун чеберчилиги, түш жоорунун илимий негиздерине таянып туруп, өтө кылдаттык менен жазганын көрсөк болот. Ошондой эле бул чыгармада кыпчактардын кырылгандыгын, буудай эмес бийдай дегендин баарынын баш алынгандыгын, аларды ажыратыш үчүн бир буудайдын данын көтөрүп, бул эмне деп туруп, буудай дегендин жаны калып, бийдай дегендердин башы кетип тургандыгын, анан кыпчактардын башында турган мусулман кулду даргаскандагы өтө кейиштүү окуялар, ушулардын бардыгы адамдын дене боюн диркиреткен, окуп жатканда эле кино, көркөм кинодой элестетип турган өтө жогорку деңгээлде жазылганы көрүнүп турат. Эмне үчүн сынган кылыч деп аталды? Буну биз маани бербей эле жүрдүк. Адабиятчы катары, изилдөөчү катары. Анан бир күнү Курманжан Датка өзүңүздөр өткөн сабактарда белгилүү болду. Алай ханышасы деген китебим жөнүндө айттык. Алай ханышасы китеби жөнүндө изденип, бул китепти жазып жатканымда мен бир табышмактуу сырга күбө болдум. Ал сыр мындайча болду. Орус баскынчылыгы 1830 жылдан баштап эле бизге келе баштагандан кийин 1876 жылы толук бойдон Кыргызстандын түштүк бөлүгүндөгү Кокон хандыгын уратып, жок кылып, талкалап, бүтүндөй түштүк бөлүгүн орустардын бийлигине каратканда, Курманжан Датканын улуу баласы Абдылдабек, эмне үчүн биз орустарга тизе бүгүп, баш ийип беребиз? Мен Афганга барып, кол жыйнап келип, булар менен таймашамдагы биз өз бийлигибизди сактап калышыбыз керек деген ой менен тиги Афганга кетет. Курманжан Датка калгынын мындай кылганын туура эмес, булар өтө чоң күч, чоң толкун болуп калды. Биз алардын алдында алсыз болуп калдык. Элге бүлүк салбагын дегенде болбой, баласы макул болбой кетет. Мына ошондо Курманжан Датканы чакырып, жанагы генерал Скобелов кабыл алып, балдарыңыз мурункудай эле бийликте кала берсин, бир баласын ок атты, бир баласы алайды, бир баласы өзгөндө бийлик кылып турган, балдарыңыз ошол эле бойдон бийликте калсын. Мен да мен сизге таң калам, сиздей баатыр төрөгөн аялга абдан суктанам. Мен да сиздин бир балаңыз, баатыр балаңыз болгум келет деп Скобелев аябай толкунданып сүйлөп, анан Абдылдабек кайтсын, кайт деп айткыла, Абдылдабекке атайын кишин жөнөткүлө, келип бияктан өз бийлигин жүргүзө берсин, биз каршы эмеспиз дегенде, Абдылдабекке Шабдан баатыр
барат артынан. Шабдан Батыр артынан барып, алар Афгандын аркы чек арасына өтүп жашап калган учур болот. Мына ошондо Шабдан Батыр бүтүндөй Скобелевдин аманатын айтып кайтуусун өтүнгөндө Абдылдабек кайтпай коет. Жолборс жолдогон бетинен тайбайт. Мен эч качан кайтпаймын. Менин элим орустардын бийлигинин астында калабы деп дагы кейип, анан артыман келип ушунчалык неме кылганыңыз үчүн рахмат. Мен сизге өзүмдүн сынган кылычымды белек кылайын дейт экен. Мына көрдүңүздөрбү? Сынган кылычтын табышмактуу аталып калганы ушул экен. Кылычым мен сыяктуу, себеби мен орус бийлигинин алдында жеңилген жокмун, бирок кичине сындым дейт экен. Ошон үчүн ал сынган кылычын белек кылып берет экен. Ошондон улам бул тарыхый чыгарма сынган кылыч деп аталып калган экен. Биз ошону жандырмагын билгенден кийин Төлөгөн Касымбековго жетип барып дагы талкуулагыбыз келди. Бирок ишенсеңиздер, Төлөгөн Касымбеков ошол кезде абдан начарлап үстүнө киши кирбей калган экен. Биз ушунчалык сүйүнүп жетип барганыбыз менен туугандары аркылуу биз кире алган жокпуз. Бирок бир иниси тосуп алып бизге жакшы кабар айтты. Бир аз эле эрте келгениңерде, бир эки ай эрте келгениңерде Төлөгөн Касымбеков агайыңар эмне үчүн менин сынган кылыч романымды эл көтөрбөйт, көтөрүп чыкпайт? Эмне үчүн мен сынган кылыч чыгармамды эл моомнтип даңазалап көтөрүп чыккан жок деп абдан кейип отурду эле. Эгерде силер буну барып талкууласаңар, ал киши сүйүнүп кетмек эле деген сөзүн айтты. Ал бизди жолдон тосуп алып, көпкө сүйлөштүк, бирок иниси ушундай жакшы сөздөрү менен кайра бизди узатты. Өкүнүчтүүсү, Төлөгөн Касымбековго биз ушул өзүнүн табышмактуу купуя сырын ачканыбызды жеткире албай калдык да. Анан ал тез эле ал киши өтүп кетти, биз да өкүттө калдык. Бирок анын жазып кеткен чыгармасы бул кыргыздын түбөлүктүү тарыхый романы катары, романдардын көч башындагы эң бийик турган чыгарма деп айтып кетсек болот. Бир да чыгарма тарыхый формада же болбосо архивдин негизинде иштелип чыккан көркөмдүү чыгарма болушу өтө кыйын. Ошо бирден бир жалгыз чыгарма деп атап кетсек болот. Ошондой эле Төлөгөн Касымбеков Келкел чыгармасын жазды. Бул тууралуу дастандар да бар. Келкел келгенде элге кандай кут конот, а кеткет келгенде элден кандай кут качат деген сонун дастандар жаралды. Андан кийин Адам болгум келет деген дагы бул биринчи чыгармаларынан болот. Проза түрүндөгү чыгармалары, прозалык чыгармасы. Бул дагы чыныгы айылдагы жөнөкөй жупуну турмуштан алынган жана ушунчалык реалдуу чындыкты сүрөттөй билген чыгарма болуп калат. Ошондуктан биз Төлөгөн Касымбековдун ар бир чыгармасы биздин китеп текчебизде баалуу, ушундай асыл баалуу биздин байлыгыбыз катары дайыма турушу керек. Себеби биздин руханий дөөлөтүбүздү толуктоочу, руханий байлыгыбызды дайыма азыктандырып туруучу чыгарма деп айтсак болот. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер бүгүн Төлөгөн Касымбековдун тарыхый чыгармасы Сынган кылыч романына токтолдук. Бул романдан бир аз мисал келтирдик. Ошондой эле кийинки эки чыгармасына дагы бир аз токтолдук. Төлөгөн Касымбеков кыргыз адабиятынын жанып турган чолпон жылдызы. Төлөгөн Касымбеков көркөм сөзүбүздүн, көркөм дөөлөтүбүздүн өтө жогорку чебери деп айтсак болот. Ушуну менен сабагыбызды аяктайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Төлөгөн Касымбековдун чыгармачылыгы же Сынган кылыч тарыхый романы тууралуу уктуңуздар. Кийинки сабактан жолуккучакты саламатта болуңуздар.